Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yuridillahu bihi hayran yufaqqihuhu fid-din muttafaqun aleyh. İmam Muslim, İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi'nin kitabında aytat. Allah Taala kimge жақшылықты uroloso, kimdi süysö, al insandı fiqta alım kılat. Başkaça aytkanda dindi tereң түшүндүрөт деп риваят кылат. Бүгүн сиз балаңызга шарт түзүп берип атасыз. Балаңыз Алла субхана тааланын эң сүйгөн пенделеринин катарына кошулуп атат. Жана ошол шарт түзүп берген ата-энелер Алла субхана тааланын эң сүйгөн пенделеринин катарына кошулуп атат. Эмне үчүн? Алымдардын, карылардын атасы болуу менен. Бул эң чоң сыймык. Дүйнөдө урматы туган мындан артык даража жок. Пайгамбарга мураскор болуудан артык даража жок. Эң даражалуу амал ушул гана амал. Демек буга кыйындар, акчасы көптөр, акылдуулар келе албайт. Жер асман жаралуудан 50 000 жыл мурда кимдин тагдырына ушул тагдырды жазса, ошол гана инсан татыктуу боло алат. Муну биз кадырлашыбыз керек, сыймыктанышыбыз керек. Ушундай фасад замана, акыр кыямат кайымга жакын замана, бир хадисти колдо кармоо, бир сүннөттү колдо кармоо, чокту кармоо менен барабар болгон заманада балаңыз сизге керек болуп турган учурда ушул жерге келип 7 жыл бою берип койгондугуңуз бул эң чоң сыймык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир апа келип, менин бир балам илим алат, бир балам дүйнө ишини кылат. Бирок ошол дүйнө ишини кылган балам кыйналып калбасын, ушул илим окуп аткан баламды да берсеңиз, хадис жаттап аткан, хадис үйрөнүп аткан баламды да берсеңиз, ушул дагы дүйнөгө жардам берсе деген суроону узатат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сиздин дүйнөгө иштеп аткан балаңыз канчалык дүйнө таап атса, ушул жерде илим алып аткан балаңыздын берекетинен ошончо дүйнө берип атат Алла Таала. Эгерде бул балаңызды да алып кетсеңиз, Алла Таала ал берекеден да махрум калтырат деген суроо жоопту берген. Урматтуу ата-энелер, сиздер бүгүн канчалык дүйнөгө эришип атсаңыз, балаңызды ушул жерге берип аткандыгыңыздын себебинен ошондой берекет таап атасыз. Муну эч качан унутпаш керек. Албетте бул илимдин даражасын, мукафатын, сыйлыгын Алла субхана ва таала бейиште берет. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Эгер сиз кыпынчалык жакшы амал кылсаңыз, Алла Таала аны да эстен чыгарбай сизге берет. Кыпынчалык жаман амал кылсаңыз, аны да Алла субхана ва таала сизге берет. Демек, бүгүн сиз курбанчылык кылып жатасыз. Алла субхана ва таала сөзсүз акыретте кайтарат.